Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Албетте кичине ушул Мадагаскарда эмне боло кетти экен деген суроолор да болду комментарийлерде. Мадагаскарда 17-9 айынын күнүндө бийлик алмашты деп эсептелинет, бирок ага чейин 2019-жылы так ушундай бийлик алмашкан болчу ал жерде. Аны кичине карайлы эмне болуптур. Бул деген дүйнө жүзү боюнча Z мууну деп аталган жаш балдар бийликтерди өзүнүн өлкөлөрүндө алмаштырып жатышат деп айтылып атат да. Негизи бул нерсе Азия өлкөлөрүндө болуп атат. Жана кандай эмне болуп аткан Африка, Азия өлкөлөрүн жана ошо Мадагаскарга өзгөчө мындай басым кылганыбыз ушул роликте. Бул деген эмнени билдирип атат? Бул деген жаңы муун өсүп келатат деген билдирип атат. Жаңы муундун психологиясы, идеологиясы такыр башкача. Жана ушул жаңы муун күчкө кири менен бул жапжаш балдар. Булар деген бир 15, 14, 12 жашар балдар. Булар деген өзгөчө өзүнүн жаңы эрежелерин коюп атат да. Ушул дүйнө жүзүнө жаңы повестка коюп атат. Ошолордун колунда жаңы күч пайда болуп атат дүйнө жүзү боюнча. Себептерине кассак да көп деле таң калбайт болушубуз керек, эгерде мындай ойлонсок да жакшылап эмнеге ушундай болуп атат. Негизгиси бул экономика маселеси да. Азыр баарын иреттеп айтам. Эң биринчиси жана кыскача айтып кетер сөздөрүм. Томагавктарды бербейин деди Трамп Зеленскийге. Польшага чейин алып келишти, Жешув шаарына чейин томагавктарды менен аткан установкаларды алып келип, бир 5-10 чакты ракетаны алып келишти деп жатышат. Бирок ошо Путин чалгандан кийин Зеленский менен жолугушуунун астында Зеленский менен жолугушуп, анан ошо Будапешттен, Венгриядан, Орбандын жергесинен, мамлекетинен Путин менен жолугам деди Трамп. Анан Путин менен жолуккуча ошо азырынча эч кандай томагавктарды берүү жөнүндө сөз жок деп айтышты да кайра. Албетте Зеленский ошо Трамп менен сүйлөшкөндө кечке томагавкты сурады деп айтты. Бирок Зеленский ошо жолугушуудан кийин чыгып алып айтат. Негизи ошо томагавкты берүү эмес, томагавкты берем деген жок. Бербейм деген да жок Трамп. Ошон үчүн азырынча мында экөөбүз сүйлөшкөндө демек бул деген суроо чекит коюла элек деп койду да Зеленский. Анан жалпы дүйнө жүзүндө саясат серепчилер айтып атышат, ушу Трамп дагы эле ошо Орусияга карайт окшойт. Орусияга кайра алданды окшойт. Ошо Будапешттеги жолугушууга барам деп кайра ошо баягы өз сөзүнөн кайтып кетти деп атышат. Эми ушундай да. Эгер туугандар, кызыктуу комментарийлер жазып атасыздар ошо жаңылык боюнча, эми айла жок, жаза бериңиздер. Комментарий болгон жакшы, пикир болгон жакшы. Бирок мындай кичине кабарчыны кабардан айырмалай билгиле да. Ошону бир айтарым. Мен деген бүт ушу айтып бергендерим, мен ошо материалдар жасаткандарым. Кыргыз элинде саясий маселелер эмнеден келип чыгып атат, дүйнө жүзүндө кандай жашап атат деген максат эле. Ошол эле да негизи кыргыздардын кызыкчылыгы үчүн иштеп атам. Ошону унутпаңыздар. Кээ бир комментаторлор эми эгерде комментарийлердин окусаңар, табасыңар да, ошолорду көрөсүңөр, эмне жөнүндө түшүнбөсөңүздөр мен айтып атканымды. Анан албетте саясий фандрайзинг боюнча айтып кетерим. Мынакей ушул менин азыр расмий ошо элдик банкта ачылган эсептеги акча, жаткан акча дагы 1000 сом которду. Сиздерге да рахмат которгонуңуздар үчүн. Анан албетте дагы кишилер которуп атабыз дейт, бирок эмгичекте эчтеке көрүнбөй эле кеч жаңырат. Мамлекеттик банктарда жалпы SWIFT системасында бир күндөн 3 күнгө чейин жаңырат ошол маалымат. Анын сырткары ошо көрүп атасыздар, бул каражат эмнени билдирет? Бул деген жалпы 300 миңдин ичинен бул деген ошо 16-15% эле жыйналды деп эсептелинет да. 33% өзүмөн болсо 33-34% мынакей ошол көрүп атасыздар бул схемада. Анан мага жетишпеген каражат дагы эле ошо жыйнага муктаж болгон фандрайзингке 50% болуп жатат да. Бул деген 150 миң, 152 миңдин тегереги болуп калат да. Анда эмесе ошо баланы биз депутаттыкка көргүбүз келет, ошо парламентке бар, биздин кызыкчылыктарды жакта десеңиздер, анда ошо сиз экранда көрүп аткан реквизиттерге, ушул эсепке ушундай банкты тандап, бик код боюнча ошондой алуучунун атын жазып, Шаршевский Индир Шеримбекович деп, ошо жогорку кеңешке депутатка талапкер деп. Анан акча каражатын максатын пожертвование же болбосо шайлоого салым деп жазып койсоңуздар, жана ошо канча болсо да күчүңөр мындай өз шартыңыздарга карап акча кошуп койсоңуздар,
Бул деген негизи ошо чоң жардам болот, бир да тыйын жардам болот эгерде ошо мага жазылган көрүп аткан ошо катталгандардын 70.000 адамдын арасынан ошо бир 5.000 эле адам ошо ушундай өзүнүн жардамын кылып койсо, мен ойлойм ал фонд агитациялык жумуштарга да акча кетириш керек болуп калат. Ага да ошо эгерде ашып кетсе, ошо фонддон колдонулат. Азыр колдогондорго сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Анда эмесе ошо видеонун темасына өтөлү. Мадагаскарда эмне болуп кетти? Мадагаскарда ошо 9 айынын ичинде бийлик алмашты, 17-9 айында. Эң негизги иши ошол бийлик алмашуусу Z Moon'дун толкуусунан келип чыкты. Бул деген аскердик төңкөрүшкө өтүп кетти тез эле учурда. Өлкөдөгү ошо армия президентке Андрей Радзеулинага каршы чыкты. Бул деген 2019 жылы ошол эле армиянын күчү менен алып келинген болчу. Өлкөдөн качканга аргасыз болду. Жана бийлик ошо полковник Майкл Радри Анирина ошонун колуна келип түштү деп эсептелет. Бул деген эң чоң саясий кризис деп эсептелет Мадагаскарда көп жылдан бери. Анын эң негизгиси эмнеге ал нерсе болуп кетти да, ошо себептер эмнеге? Эмне деген себептер? Бул деген эң негизгиси күнүмдүк ошо жашоо, турмушка туудурулган кыйынчылыктардын эсебинен болуп чыкты. Экономикалык инфраструктуралык маселелер болду. 12 саат күн сайын электр энергия өчүрүлөт Мадагаскарда, элестеткиле, эгерде бизде ушундай болсо, бир күн мындай жок да, электр энергия жок такыр ушундай. Суу да жетишпейт, баягы ичкенге суу да, жуунганга суу да, техникалык суу да жетишпейт. Ал суулар дагы жарым күндөн келбейт ошол системага. Ошол 75% ичиндеги эли турган ошол жакырчылыктын аркы бетинде жашашат. Жакырчылыктын да ылдыйкы деңгээлинен. Албетте жумушсуздук көп, аябай жаштарда жумуш жок Мадагаскарда. Жаш элдер болсо өзүнүн дагы бир нече жолу ошо өкмөт тарабынан көп айтылган болчу убадалар, бирок бир да убада аткарылган жок ошо өкмөтү жана президенти тарабынан Мадагаскарда. Албетте социалдык фактор да болуп кетти. Жаштар ошо Непал, Марокко, Индонезияда болуп кеткен ушундай Z Moon'унун төңкөрүштөрүн көрүп алып, ошого дагы барышты. Жана ошол төңкөрүштөрдүн негизги символикасын колдонушту. Бул деген One Piece деген аниме бар, япониялык. Анда Голливуд кино сериал кылып тарткан. Ошо One Piece'теги эң башкы каармандын белгиси ошо бүгүнкү күнү ошо Z Moon'унун төңкөрүштөрүнүн белгиси катары, желеги катары колдонулуп жатат. Албетте ошо социалдык тармактар аябай колдонулду. Ошол социалдык тармактар аркылуу ошо жаштар маалымат алып, ошо координация кылды өзүнүн төңкөрүштөрүн. Алардын айтып аткан нерселери бул деген эң жакпагандары аларга дагы ошо көчөлөрдө таштандылар жыйналбайт болчу. Чүнкү чоң шаарларда канализация жытыда буркурайт, бурук суу эч бир кетпейт. Эми бир-эки ушул Азиянын өлкөлөрүнө барып келгенден кийин ушуну көрдүм өзүм, баягы канализация маселеси чечилген жок да ошол өлкөлөрдө. Кээ бир өлкөлөрдө түзмө-түз эле бүт баягы элдин мусорлары, канализация боксактар баары дүйнөлүк океанга төгүлөт да түзмө-түз. Ушуну көргөндө кичине иренжидим да. Албетте саркындуу суулар иштетилиш керек, анан гана жаратылышка төгүлүш керек. Бирок алар көп өлкөлөрдө ошо Азияда ага эч ким, бир өкмөт эч кандай аракет жасабайт да, түзмө-түз эле жаратылышка төгүп салат да. Албетте ушул нерсе жаштарга жаккан жок. Алар деген ошо блокадаларды кылышты, баррикадаларды куруп, көчөлөрдү тороп, ошо кээ бир учурларда мамлекеттик ишканалардын ишин токтотушту да, парализация кылышты мындай. Саясий себептер дейт, биринчиден коррупцияга аябай жини келишти дейт, коррупция көп болду дейт. Өкмөт мындай бир да чечимин аягына чейин жеткирген жок дейт, бир да убадасын дейт. Албетте Радзуэлина ошол авторитардык кандайдыр иш-чараларды алып бара баштаган дейт, жаштарды кууратып, балдарды кармап, камап, кээрлерин өлтүрүп, ошо да жаккан жок. Ошо төңкөрүшчүлөр ошо президент
бийликтен кетсин деп талап кылышыптыр, коррупцияны азайткыла деп талап кылды, көбүрөөк жумушчу орундарды пайда кылгыла дейт. Анан албетте Радзуэлина ошо 2009 жылы бийликке келгенде аскердик кыймылдардагы тарапташтыктарынан айрылды. Капсат деген ошо аскердик түзүм бар болчу ошо Мадагаскарда. Бул французча айтканда Corps de Armée de Personnel de Services Administratifs Techniques деп аталат. Билесиңер, Мадагаскар көп жылдар бою Франциянын колониясы болуп келген. Ошондуктан аякта бизде орус тилде эле, аякта француз тилде эң биринчи ролдо да. Ошон үчүн ушинтип французча аталган, кыскача Капсат. Ошол аскердик күчтөр негизи Радзуэлинаны бийликке алып келген болчу. Эми булар баягы жаш балдар ушундай төңкөрүш уюштурса, алардын тарабына өтүп кетишти. Жана бул деген ошо президент Радзуэлина айтканы боюнча чыккынчылык болду. Ошол чыккынчылык ошо бийлик алмашууга мындай жол берди да. Анан албетте ошо жаштардын каршы чыккандыгы, бул деген ошо пандемиядан кийинки экономиканын иштебей калганы, начар болгону, кошумча дагы ошо климаттык өзгөрүүлөр өзгөчө, баягы жер жүзүндө климат жаман өзгөрүп атат. Ошол жерде көп ушундай кургакчылык болду, тамак аш өстүргөнгө чоң маселе болду да, ачкачылык болду, кичинекей мындай адамдар өлчүдө эмес, бирок мындай продуктлардын жетишпештиги байкалды да ошо өлкөдө. Анан албетте баягы тайфун, урагандар болду, борондор, ал борондордун аркасы менен дагы ушундай баягы социалдык кризис болду, электр энергия өчүп, дагы эле ошо баягы кайра иштетүүчү фабрикалар, айыл чарбачылык бузулуп, ушундай нерселер болуп кеткен. Анан албетте бул карама каршылык бийлиги менен 22 кишинин өлүмүнө алып келди бүгүнкү күнү. Жана миңдеген кишилердин жарадар болгон, жеңил жарадар болгонуна, же болбосо жүздөгөн кишилердин ошо оор жарадар болгонуна да алып келди да. Анан эгерде мындай качан бул нерсе башталды? Бул деген бир күндө болгон эмес, көптөн бери жаңылыктан окуп жүргөнбүз да ушундай нерсе болуп аткан. Мисалы үчүн 25 ошо аяконанын айында, сентябрда 25 жылы ушул төңкөрүштөр башталган болчу, баш алган болчу. Антанариву деген шаарында жаштар ошо көчөлөрдүн баарын блоктошкон, жолдорду торошкон, машиналарды өрттөшкөн, дүкөндөрдү тоной башташкан, банктарды тоной башташкан, милицияга да кол сала баштаган да. Анан ошол жерден комендантский час, коменданттык ушундай саат киргизилген. Коменданттык саат аркасы менен 5 киши өлтүрүлгөн, ошо ал режимди бузулгандар. Жана 8 шаарга чейин ушу тез баягы карама каршылыктар жана демонстрациялар тарап кеткен тез эле. 29 ошо Аяконада 25 жылы кайра эле ошол эле эскалация болуп кетти, күч колдонулар, үйлөрдү баягы саясатчылардын, коррупциячыл деп эсептелинген саясатчылардын үйлөрүн өрттөп башташты. Жаштар алардын баягы кармаганга аракет кылышты, Непалдагыдай сабаганга аракет кылышты да. Ошол эң коррупцияны, эң акчаны көп алат деген адамдардын үйлөрүнө келип ушундай кол салып ушундай нерселер болду. Ошо күндөрү 22 өлүм болуп кетти, 100дөн ашык ошо адам жарадар болду. Ошол күнү Радзуэлина өкмөттү отставкага кетирди жана жаңы өкмөттү жумушка алмаштырам, жаңы адамдарды алып келем деген убадасын берди. 9 айынын 6-сында ошо октябрда 25 жылы генерал Руфина Зафисамбону ошо жаңы премьер катары дайындады ошо Радзуэлина. Бирок демонстрациялар, митингдер тынчыган жок. Радзуэлина ошо кайра оппозицияга, ошо жаштарга келгиле, эми кайра сүйлөшүүлөр жүргүзөлү, диалог кылалы, мен бийликтен кетейин. Эгерде баягы электр энергиянын баягы өчүрүүлөрү бир айдын ичинде бүтпөсө деп убадасын берди. Ал убадасын жаштар укту. 11-12 ошо 9 айынын 25 жылы бир маалда эле ошо аскерлер, Капсаттын баягы аскерлер, генералдары ошо жаштарга кошулуп, армиясы келип, ошо жаштар менен кошо кучакташып, биз эми силер мененбиз, биз эл менен, биз ошо Радзуэлинага каршыбыз деп айта башташты сөздөрүн. Анан ага ошо кээ Радзуэлинага баш ийген офицерлер ошо армияга буйруктарды берсе, ошо буйруктарды тоготпой койду, аткарбай койду. Ошол аскерлерге, Капсатка кээ офицерлер ошо демонстранттарды кыргыла деген
буйрук берген, аны да укпай кошту, эчтеке кылбай кошту, атпай кошту элди. Армия анан толугу менен бийлик биздин колубузда деп жарыялады. Радзаулина аны баягы армия чыккынчылык кылды, мамлекеттик төңкөрүш жасап жатат деп аны ушундай расмий түрдө бууга башка жерлерге кат жазды, сөз айтты ушундай. Анан кайра качып кетти өлкөдөн. 13-9 айынын күнүндө 25 жыл франциялык самолет менен Франциядан колдоо алып кайра качты да өлкөнүн ичинен. 14-9 айынын ошо 25 жылы парламент 130 депутат, 131 депутаттан ошо импичментке ошо добуш берди жана Радзаулинаны бийликтен чыгарганга кетиргенге ушундай чечим чыгарды да. Бирок буга чейин Радзаулина ошо 13-9 айында расмий түрдө мыйзамга кол койгон, ал мыйзам боюнча ал парламентти таркатмакта, таркаттым деп айткан. Бирок декрет чыгарган да ушундай. Албетте негизи ошо башка декретти дагы аскери күчтөрү чыгарган. Капсатын ошол аскер күчтөрү толугу менен бийлик биздин колубузга өтөт. Ошон үчүн азыркы ошо парламенттин таркатышын биз колдойбуз. Парламент эчтеке чечпейт деп айтып эле, анан кайра ошол парламент чечим чыгарса, ошондой импичмент кылабыз деп. Ошол чечимди колдогон депутаттарды армия кайра жок, силер кайра бийликтесиңер, силер кайра чече аласыңар деп жарыялады да. Полковник Рандрианирина ошо комитет түздү армиянын баягы санынан да, армиядагы баягы генералдардын саны. Ал комитеттин ичине жандармерия кирди. Ичинде жандармерия дегенде ички бизде ички иштер министрлигинде ички аскерлер деген түшүнүк бар, аларда жандармерия деп аталат да. Анан полиция бул баягы жалпы милициясы. Жана конституциялык сот чыгып алып туруп, ошо полковникти Рандрианиринаны ошо конституциялык соттун чечими менен президенттин ыйгарым укуктарын аткаруучу катары бекитти да ушундай чечим менен. Конституциялык соттун андай албетте укугу бар да ошо Мадагаскарда. Анан албетте анын чечими эми шайлоо 2 жылдан кийин болот. Шайлоого даярдык көрүшөт булар. Анан 17-9 айында күнүндө 25 жылдын Рандрианирина ошо аттары ушундай экен, эме биз присяга берди, ант берди. Ант боюнча ошо убактылуу президент катары ыйгарым укуктарын алып бараларына ушундай убадасын берип, расмий түрдө элдин астынан сөздөрдү сүйлөдү да. Анан Африкалык бирикме бар, Африкалык союз деген. Ошо ал деген Мадагаскардын ошо союздун ичиндеги болуп жаткан мүчөлүгүнө каршы чыкты, мүчөлүгүн убактылуу түрдө токтотту. Бириккен Улуттар уюму баягыдай эле аябай терең тынчсызданууларын билдирди да. Ушундай нерсе болду. Бул баягы көнгөн экен. Жаңы ошо полковник Рандрианирина 2 жыл президент болсо, жаштар ошол эле Мадагаскардын төңкөрүшүн өткөрүп кеткен митингке катышуучулар кайра жаңыча сүйлөш баштады. Алар корко баштады. Бул деген толук бизде жеңиш болгон жок, бул жарым эле жеңиш болду деп коркуп атабыз дейт. Демократиялык реформалардын ордуна жаңы диктатура орнойт окшойт дейт. Эми бул аскерлер биздин баары кырат окшойт. Анан бизди баары баягы ошо толук авторитаризм, диктатура режимин орнотот окшойт деп айта башташты да. Эл аралык ошо коомчулук жана Африкалык бирикме, Африкалык союз, Бириккен Улуттар уюму бул төңкөрүштү конституциялык эмес деп атады, бирок санкцияларды жарыяла элек да, кандайдыр бир. Азыркы кезде ошо Мадагаскарда абал өтө чыңалган. Албетте каршы чыгуулар, митингдер басаңдады. Бирок экономикалык маселелер чечилген жок. Эл ачка, элге суу жетишпейт, электр энергия жетишпейт, интернет жетишпейт. Эми эмне эртең болуп кетери белгисиз. Бирок бир нерсе түшүнүктүү болду, социалдык маселелер ошо ар кайсы өлкөдө өзгөчө калкы көп жана калкы кедейлердин, кембагалдардын саны көп мамлекетте. Тез ушундай баягы бийлик алмашууга, төңкөрүшкө алып келе алат экен. Бул бир, экинчи бийлик дайыма убадаларын аткарыш керек экен. Же болбосо аткара албаса, өтө деле чоң убадаларды бербеш керек экен. Ошол нерсе көрсөттү. Дагы диктатура менен башкарылган өлкөлөр тилекке каршы баары бир
алсызыраак экенин көрсөтүп атат да. Экономикасы дагы, инвестицияны тартуу жөндөмү дагы, энергетиканы жөнгө салуу, бүт ушул маселелер чече албайт экен да аскердик жана ушул диктатура, авторитардык мамлекеттер. Ошону көрсөттү. Ошон үчүн ушундай баягы же диктаторлор аябай элдин кызыкчылыгы үчүн күйүш керек болот. Ошондо баягы Сингапурдагыдай, Малайзиядагыдай Махатыр кезиндеги өнүгүү жолуна түшүрөт, өлкө өнүгөт. Же болсо баягы жаман болсо дагы демократиялык система орнош керек экен. Демократиялык система бир нече ошону кыйнап туруп элди, аягында эл баары бир утат да, узак убакытта эл утат баары бир, анткени үйрөнүп алат да ошол өзүнүн маселелерин өзү чечкенге. Ошондуктан ушундай абал Мадагаскарда. Албетте башка маалыматтарыңар болсо, башка пикирлериңер, ойлоруңар болсо комментарийлерге жазгыла, кандай деп ойлоп атасыңар Мадагаскар боюнча. Бизге анын тиешеси эч кандай жок, бизде логистикалык жол да жок, кыргыз мамлекетибизде ага. Бизге мына карын катнаш да жок, соодабыз да аз, аябай жокко тете. Андан сырткары туризм да жок. Мисалы үчүн Кыргызстандан бай адамдар же болсо орто чендеги адамдар барып аяка эс албайт Мадагаскарда. Албетте инфраструктура да жок Мадагаскарда ага баягы кандайдыр мүмкүнчүлүк берүүчү. Мадагаскар алыс, Африканын аркы учунда арал. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушундай Кыргызстанга эч кандай кедергисин, залакасын тийгизбейт ал нерсе, пайдасын да алып келбейт да, ошондой нерсе болуп жатат. Бул кабар таза маалымат үчүн эле берип коюп атам. Кошумча дагы айтып кетерим, ошо роликтин бүтөрүнүн астында дагы кайталап кетерим. Албетте ошо саясий фандрайзингди улантып атам. Эгерде ошо бул бала биздин парламентке кирип, иш аракеттерин жасасын, биздин кызыкчылыктарыбызды жактасын десеңиздер, анда албетте сиздердин колдооңуздар керек. Ушул эсепке баягы банк которуу аркылуу, расмий түрдө банктан которуу кырыш керек экен. Баягы башка банкка которуу деген ошо опцияны тандап, өзүңөрдүн мобилдик баягы банкинг колдонмо тиркемелерди. Ошол жерден баягы фамилия атын жазып, кимге өзүңөрдүн маалыматтарда кетет, эсепти жазып, банкты тандап, анан баягы бик ошо банктын коду, анын сырткары ал акчанын максатын жазып, ошо шайлоого сунуш деп, канча болсо да акчаны жиберсеңиздер, комиссия 0, бирок аз-аздан көптү көрсө көл болот дегендей, ошо чоң жардам тиет да, ошо фондду жыйнаш үчүн жана андан ары агитацияны каржылаш үчүн. Ошон үчүн туугандар, колдосоңуздар, албетте сиздердин кызыкчылыгыңыздарды мен ошо көздөп турам да, жаңы парламентке өтүп калсам буйруп. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, анда эмесе дагы кандай жаңылыктар болоору, саясий, геосаясий маанилүү нерселерди карап талдап турабыз. От души.